эки каза намазды уда окуса болобу жана кайсы убактарда окуса болот? Бир азан менен. Ооба, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда эмне кылган? Бир азан айтып, калганына коомат айтып да окуткан каза намаздарда. Баягы кайсы бир согушта 4 намаз каза болот эмеспи? Ошол сыяктуу анткени намазда азан жана коомат ушуну унутпаңыздар. Намаздын шарттарына кирбейт. Булар сүннөт. Ошол үчүн азан айтуу сүннөт, коомат айтуу дагы сүннөт. Эгерде жалгыз болсоңуз, коомат айтып да окуй бересиз. Анткени Хидая деген китепте келет, Ханафи китептеринин эң белгилүү китептердин бири. Азан айтуудан максат айланадагы адамдарды чакыруу. Коомат айтуудан максат айланабызда отурган адамдарды эмне кылуу? Тургузуу деген сөз. Икама деп коет, тургузуу деген сөз котормосу. Мына ошондуктан бир коомат айтып, бир азан айтып, калган намаздарды коомат айтып окуй бересиз. Калган казаларга. Тагыраак түшүндүрүп кетели. Айталы, пешим менен асырда каза кылып алсаңыз, бир азан айтасыз, пешимге коомат айтып окуй бересиз, асырдын казасына да коомат айтып окуй бересиз. Кайсы учур десеңиз, күн чыгып келатканда, чак түштү, анан күн батып баратканда гана болбойт. Калган учурда, бардык учурда каза намаз боло берет. Анткени асырдан кийин окуса кээ бири түшүнбөй болбойт болот, жок боло берет. Себеби сиз шамга чейин, шамдан кийин да жашайм деп сиз өзүңүз кепилдик бере албайсыз да. Ошол үчүн моюндагы карызды эмне кылыш керек? Эртерээк кутулуш керек. Нафил намаз макру болбойт. Баягы багымдатын убага киргенден кийин, күн чыкканга чейин, асыр намазы окугандан кийин, шам намазын окуганга чейин эмне болот? Нафил намаздарды окуу макру болот. Ал эми каза намаздар боло берет. Бир өзгөчөлүк, асыр, бүгүнкү асыр боло турган болсо, күн батып баратат, бир рекетине жетишип калсаңыз, анда окуй бересиз, калган 3 рекети күн баткандайында эмне болот? Уланып окулуп кете берет. Бүгүнкү каза болсо. Ал эми кечеги күн, мурдагы күн асыр намазынын казалары болсо, анда ал болбойт.